Булар качан чыккан булар? Качанкы продукция? Кечеги сурок коюлуш керек да буларга. Жо, чыккан күнү коюлуш керек деже буларга. Бүгүн канчасы же? Бүгүн канчасы? Мында 26 апрель деп турат. Кече 24-ү чыккандарга 26 апрель коюп коюсуздар го. Мына чимейлдер басып кеткен. Дезинфекция иштери жүрүш керек берди. Себеби бул жер коомдук жай. Арбаңыздар, эфирде элдик көзөмөл программасы. Аты жөнүм Абдим Маматжанов. Биз бүгүн Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүндө жайгашкан. Мындай аты жөнү деле сыртында жазылбаптыр. Бул жайдын биз билүүбүзгө караганда Аль-Барака деп аталган кондитердик цехинин санитардык абалын, кандай жерде даярдалат, мына шуну сиздерге көрсөтүп беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Assalamu alaikum. Жақсыларбы? Жолдастарбы? Жолдастар. İşlerinizler жақшыбы? Жақсы. Не жарық? Эме жокпу? Лампочка жокпу? Жок. Азыр свет өчүп калды. Свет өчүп калды. Не деген фирма эле бул? Кондитерский эле? Мен алмайм. Аль-Барака. Аль-Барака? Не без форма иштеп атасыздар сиздер? Жок, формамыз бар да. Свет өчкөндө чечип койдуңуздарбы? Без перчатка иштеп атасыздар го сиздер? Жок, сураштын кереги жок. Анал без перчатка иштеп атасыздар, же колуңузду капсаңыз, без перчатка иштеп атасыз. Мында бияка кирет. Не? Мыналар не жерде эле жатат мыналар? Мыналар не жерде эле жатат? Бүт жерде эле жатат го. Ошол жерде суу тастарбы? Бүт эле жерде экен. Бияка кирчи. Бияктан не болот, эже? Мына жумурткаларбы? Мына жумуртканын эмелери деле түшүп кетиптир да мынагачы. Кабыктары деле ичинде эмелер жүрөт. Мына сахар, ундар бүт бардыгы жерде жатат. Üstüde ne var Ece? Üstüde o tuvalet. Kim bir yer nemesi? Upravляющий var mı? Mına jumurtkalar караңыздар. Бүтүлө şu жерде. Барды лотокто жумуртка жуулбайт экен бу жердечи. Мойка деле жок го берди. Мына караңыздар. Эже жубастар бидиштерди? Суу барбы? Бар. Суу жок. Свет өчтү да. Негизи барбы? Не жыттан кеткен бу жерде? Мына тарсаң мына жумуртканы эмелер. Мына шундай истерди бышаткан. Тортторчу. Идиш жуучу жайды кара. Мына ушундай жерлерде мына тартып койчу крупный кадр менен. Мына торттун эмелери да болчу. Кремдери. Мына тестомешалкалар. Без комментарий. Бүт мынандай пакеттерде сакталган. Мына окшогон булар жуулбайт мына. Кремдер. Эже мына кремдер эмне мындай жерге эле коюп койгонсуздар? Бир бала түшпөй үстүнө келип. Хан салып бүгүн иштеп түгөтөбүз да биз. Жок, ошондо болсо деле жерде эле сактапсыздар го. Жумуртканы жуубайт экенсиздер, жуубай эле иштетет экенсиздер, а? Жумуртка жаңы келет да өзү. Фирманыкын алабыз да. Бул крем. Малисты азыр тазалап түгөтөбүз. Холодильник деген барбы? Бар, холодильник ичерде ачканбыз бар жок. Мыналар жерде эле сактап турсуздар. Азыр ысык листтен алдык духовкадан соусын деп азыр иштетебиз. Заказ бар үчүн ушундай болду. Жерге койгон болбойт да, билесизби ошону? Жок, билamiz. Эми койдук, ham bittalashamiz yerden bitta şu koyduk, ha соусын dedik. Tezroq qilib berish uchun birovga. Мына канчада бир уборка кыласыздар? Канчада бир уборка кыласыздар? Har субботакына генеральный уборка болот. Мына жыт эмнени жыты мына? Же мурдуңуз мына эмнени жыты мына жыттанып аткан? Жумуртканы жыты да. Жумуртка жуулуп иштетиш керек, билесизби?
Mençi bir lay joy bormi, kir joy bormi, normalde turatma. Жоқ, жақсы эле. Videoga bor mençi. Жоқ, негизи жуулуш керек деже. Mara biz o nimeler çıkıp bilmeydi, yerlerimiz paçağını çıkarmalar be. Эже таза иштебейсиздер мына эмне неменин акыбалын листтин акыбалын караң. Мыналар жерде турганга болбойт, мына ундар, сахарлар. Бүт эле жерде турат экен буларыңыз карасаңыз. Жоқ, жазуу жоқ. Мына листтер ушул жерге сактагандан ошол жерден жуасыздарбы мына лист эмелерди? Эмнеге турат дейсиз, кереги жок нерселер берди? Кереги жок нерселерди алып чыгыш керек да. Мына жумурткаларды караң. Bu Bartovka'nın. Мына кылдар жабышканын караң жумурткага. Qana qıl? Мына кылдар жабышканын караң. Мындай жабышат да ушундай жерде турса. Бүт мына ушу жерде эле. Мына сливочный масланын турган жерин караң. Мына эч кандай холодильникте эмес, жерде коробкалар менен эле сакталган. Үстүдө эмне бар? Мына антисанитария, санитардык норма боюнча мындай нерселер турбаш керек бул жайда. Охо. Бул жай дагы эмне экени белгисиз. Туалет экен бул жерчи. Туалет экен бул жерчи. Мына дараткана экен бул жер. Бул жер дараткана экен, ардактуу көрүүчүлөр. Ушул дараткананын эле жанында дээрлик. Мына ушундай. Бүт майда чүйдөлөр, бул жарга керектелүүчү жайлар, керектелүүчү нерселер сакталган дараткана экен бул жерчи. Продукциялар мына менен жаап коюпсуз. Бул болбойт. Бул менен жапканга болбойт. Жок, катып калса деле муну менен жапканга болбойт. Атайын стрештер бар, пищевой стреш дегенчи, ошо менен жабыш керек буларды. Маркировка деген түшүнүк жок экен сиздерде, Akşam markirovkamız burada. Ona basa turganımız burada. Günde çizsasını çıkarıp basalım. Ana. Ona peçat turup diyor, kaçırıyor. Aşağı markirovkamız. Мына кремдер канча сакталат булар? Kremimiz bir gün taylanır. Bir günde taylanır. Bir gün tüket ketamiz. Ошого маркировка коюлуш керек да, туурабы? Ошого маркировка коюлуш керек. Кирчи бияка. Мына бүт эле мындан уборка болот дейсиз. Мынаны кара, чакыбалын эмнеби. Мынанын акыбалын кара, мынаны карачы, чаңды. Ушундай жерде мындай болгон торттор даярдалат экен. Soğudur. Şimşekini de aşık tutup bir keçap geliyor. Суук, жайдын күнү болуп атпайбы азыр эче, суук дейсиз да. Холодильник каякта же холодильник? Ana o yaptı. Мынанын ичинде мыналар эмне? Bu siroplar. Ama yan başlarını nime kılmıyorlar, saklanmıyorlar. Bunun içi эмне? Сүрөттүн ичи, ана ичиндеги нерсене караңчы. Ana Çimalı basattan çimalı sözü bulamıyoruz da. Ушу кантип боздун ушинтип иштеткенде же? Hidayet. Мына ундар жерде эле жаткан, мына ундарчы жерде эле. Biz günde Жерде эле сакталат. Жок, жерде турганга болбойт да бул ундар. Унду элеп иштетесиздерби? Biz ana kuran götürüp diye bu şeker bulunmaz. Шакар, мына ундар элеп иштетесиздерби? Кана элеген жериңиз? Evet, bir saat koy çıkarmayalım. Ун элей турган жер барбы? Yağmur yağıp fazla su atlar. Холодильник иштебейт го бул эже. Yani de hasbiyet yok, hasbiyet olursa bunu yıkayan. Мына. Бул ушул жети эмне эле? Албарака деген. Рулетте 22-апрелде чыккан экен, 1-майга чейин экен срогу. Негизи мына эмеге жазылыш керек. Адреси, телефон номерлери жазылыш керек. Бул жерде составы жазылган, бирок адрестери, телефон номерлери жок. Бул өтө тез бузулчу азыктардын катарына кирет да, немечи бул эмелерчи.
Мына эч биринде сактоо өмөнөтү көрсөтүлгөн эмес. Булар Аны береге встреч кылганды эми кылабыз. булар качан чыккан булар? Качанкы продукция? Кече даяр. Кечеги срок коюлуш керек да буларга. Эми койлайт да бүгүн коябыз да. Жо чыккан күнү коюлуш керек деже буларга. Биздачы бир күн тайм. Бүгүн канчасы же? Сатмайбыз биз. Бүгүн канчасы? Бүгүн 25. Мында 26 апрель деп турат го. Кече 24 24-ү чыккандарга 26 апрель коюп коюсуздар го. Койлап да ушуна 2 күндөн кийин берилет да. Бул сал сиропу өтөдү, бири-бириге мазасы өтөдү, анан берилет. Чыгарган күнү жазылыш керек деже буга. Бойча берилмейди да. Чыккан күнү жазылыш керек. Алда мени. Чыккан күн жазыш керек. Булар 2 күн алдын жазып коет бир. Бүгүн 25 апрель, булар айтып атат 24 апрелде чыккан дейт. Ошол чыккан күнү жазылыптыр да. А кээ бирлеринде жок, мына сроктор жазылган мына. Ушундай шириндиктер. Бирок сроктору эч кандай жазылган эмес. Эч кандай сроктору жок. Бул холодильник азыр свет жоктугуна байланыштуу иштебейт. Бирок бул нерселер бузулуп кетиши толук ыктымал, себеби булардын составында крем өтө көп, сироптор бар, бузулчу нерселер бар. Ошолор тез бузулуп кетиши толук мүмкүн да. Мына торттор. Альбарака деген торттор мына ушундай. Нерселерди даярдалып, мына ушундай жайдан чыгат. Мына баягы эле сливочный маслолар. Булар эмне экен? Сертификат дегендер түшүнүк жок да бердеш. Мына акыбалын көрүңүздөр, мына муздаткычка кирип кетип аткан жердин акыбалы. Мына сироптор. Ошол шириндиктерге кошулчу сироптор. Bunun акыбалын караңыздар. Бүт майда чүйдө нерселер бүт түшкөн. Мына сахарлар жерде эле сакталган. Мына сироптордун акыбалын караңыздар. Бүт антисанитария да, бул жерде иштеп болбойт да. Мына торттор. Балким иштейт, балким иштебейт. Жерде эле жатат. Bize metkinişkalar var mı? Ha? Metkinişka var mı? Göreyimçi. Metkinişkanın şefimizde fazla konuda. Sizde de bolşevik var mı? İşte kaldırganız konuda da. Kalkırgan da biz askerin söylerimizde. Kegenime şefimizde okuygan da. Мына кол перчатка такпай иштебейли, ушинтип кармап эле. Мына. Эже муздаткыч иштебей атат азыр ушурда. Свет yok. Свет жок болсо, анан свет жанбаса эмне болот? Onu şefle Кеп баса келди, мисалы, движок. Движок болуш керек да сиздерде. Ал бузулуп кетсе 2-3 күнүн ичинде. İşteş керек да ал. Hazır şey beni kalayım. Videoya tartıp çıkarmayabilirim. O şefle özünden yaklaşıp çıkarıyor. Мындан кара. Ailemiz var, semiyemiz var. Etteki yaman burada. Эже биз эми элге көрсөтөбүз да, туурабы? Сиздер элге Şefle söyleşip сиз уялбай эле ушундай жерден тамак даярдап берип атпайсызбы элге? Туурабы? Уялбай эле. Туалет экен ушунун жанында элечи. Hayır içinde bulat da tuvalet kalkta bulat. Ошондой жерде болуш керекпи туалет? Суу барбы сиздерде? Суу келеби? Мындай Geladi. водоканалга кошулганбы? Aristonlarımız var, onu su sağ olsun hamma şarabetimiz var. Tolka svet öçkende geldiler sizler. Только эме жок экен да. Тазалык жок экен да. Kazalık bulur. Антисанитария экен да бу жер, а? Bundan battar da olarak var. Каерде? Айтыңызчы ошолорду. Ар ким өзүнө жооп берсин эже. Bunu Türk türün şef bilen söyleşin. Мынанын үстүн караң, мына. Уборка болот дейсиз. Үстүн эмне дейт мунун үстүндө? Эмне? Bakın yakını yapsın. Мынаны караң. Мынаны караң. Же меткинишка жок сиздерде. Книжка бар өзүдө. Торт эле чыгабы? Торт. Дагы эмне чыгат? Çok çıkar, tarafta çıkar. Az gördünüz. Hala cünterin neyini gördünüz? Oşlar çıkar. Ошолор чыгабы? Başka hiç teke çıkmaydı bizde. Мыналарды караңыз, мына листтер жууса болобу? Elisi kan. Burası ya. Numada bu sen. Kapıda pişip pişip paslandı. Bugün свежий çıkarlar. Halkı
Ошол Biz истерди. unaqa ertenkiga, indingiga qilmaymiz. Bugüngini qilamiz, bugüngini tugatib ketamiz. Mana shu uchun tuxumlarimiz bir sasigan. Бул жумуртканы, Свежий жумуртка. бул жумуртканы жууш керек колдонордун алдында, билесизби? Uni endi o'ziga aytasan. Мынандай лоток. Жок, siz жумуш кылып атпайсыз бу жерде. Siz жумуш кылып атасыз бу жерде. Мыналар бүт эле ошол мынаны караңыздар. Бүт эле антисанитария. Тазалык деген жок бу жердечи. Ушундай жерден соңку кездердеги оорулар, гепатит оорулары, ВИЧ, СПИД, мына ушундай жерлерде санитардык нормалар сакталбагандан болуп атат. Мына дуз, пуз бүт бар жогу бар да бу жерде. Мына тазалык, мына чимейлдер басып кеткен, дезинфекция иштери жүрүш керек берди. Себеби бул жер коомдук жай. Коомду тамактантат бул жерчи мына кара. Эл ушул жерден мына сасып кеткен бу жердегичи. Эптеп эле акча табыш эмес да. Эптеп эле элге бермей акча тапмай эмес. Ушундай соңку кездердеги оорулар, боордун цирроз оорулары, ВИЧ, СПИД оорулары, инфекциялар бүт ушундай антисанитариядан болуп атат. Санитардык нормалар сакталбагандан болуп атат. Мына тесто мешалка экен. Бунун ичинде мусорный бак кылып салып турат муну жерде. Мына идиш жууган жайында же бир эме жок. Же идиш жуучу каражат жок. Идиш жууган мына эмелердин акыбалын караңыздар. Зымдардын. Аналарды крупный кадр менен алып тартып кой. Мынаны кара. Мыналарды кара, аналарды кара. Мына эмне кайнап атканы? Мына жерде бир нерселер кайнайт экен мына. Сироп окшойт бул, а? Айтор түшүнүксүз, мына жерде кайнайт экен да. Ушул нерсени кайнатып, балким тортторго, шириндиктерге кошот. Бүт жерде чимейл. Эми ширин бар жерде чимейл болушу мүмкүн, дешиңиздер мүмкүн. Бирок бул жерде мындай дезинфекция иштери жүрүш керек да. Дезинфекция иштери, тазалоо иштери, ана бурчтарды кара. Электр чуалжалар ачык жатат. Эме деген жок. Коопсуздук чаралары деген жок. Электр чуалжалар ачык эле жатат мына жерде. Бүт эле ачык. Жерде эле сакталган бүт бардыгы. Негизи санитардык норма боюнча мындай жерлерде иштөөгө такыр болбойт. Бул жайда санитардык нормалар деген түшүнүк жок мына. Картондор жатат. Мына бүт эле мына ашканада ашыкча нерселер. Булар эмне турат түшүнүксүз, айтор түшүнүксүз. Мына бул коробка эмнеге колдонулат? Неге иштетилет? Кызматкерлерде форма деген жок, униформа деген жок, башка жок. Жумурткалар атайын жуулуш керек, соода менен. 45 градуста ашпаган жылуу сууда атайын уютулуп, булар уютулуп жуулуш керек. Даяр торттордо тестолорунда мына чимейлдер жүрөт, көрдүңүздөр мына. Чыкты крупныйдан. Мына. Чимейлдер басып жүрөт. Болоттан атайын бул жерде чимейл болбойдан каяктуу болот? Мына. Ушулар мына торттун даяр торттор мына бышкан торттор экен азыркыча. Мына. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүндө жайгашкан Аль-Барака деп аталган кондитердик цехинин ишмердүүлүгүн сиздерге көрсөттүк. Бул жайдын санитардык абалын сиздерге көрсөтүп бердик. Эгерде көрсөтүүлөрүбүзгө жараша жакшы сунуш пикирлер болсо, эгерде сиздин аймагыңызда да ушундай жерлер текшерүүгө алынуусун кааласаңыз, биздин электрондук даректерге чалуу ыңгайларына кайрылсаңыз болот. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.